Илгери токойлордун биринде кичинекей жыгачүйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен. Улактарына мынтип айтчу экен: эч кимге эшикти ачпагыла, токойдо ач кырышкыр аралап жүрөт. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Ал аларды тамактандырып, кайрадан токойго кетет. Карышкыр мунун баардыгын угуп алып, эчки токойго кеткенде, акырын эчкинин үйүнө барып ырдай баштайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей улактар жооп беришти: биз сени угуп жатабыз, бирок сен энебиз эмессиң. Биздин энебиздин үйү башкача, үнү башкача. Кет, карышкыр, кет. Эчки кайтып келип, эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Алар энесине карышкыр кантип келип кеткенин айтып беришти. Ал аларды тамактандырып, кайрадан токойго кетет. Кетип жатып дагы эскертет: эшикти эч кимге ачпагыла деп. Эчки кетери менен карышкыр үйгө чуркап барып, такылдатып, ички үнүнөн айтады: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Улактар карышкырдын үнүн бул жолу тааныбай калышты. Эшикти ачышты. Карышкыр үйгө кирип, балдарды бат эле сунуп алды. Бир гана улак аман калды. Ал мешке жашынып калды. Эчки үйгө келсе, эшик ачык. Ал эми үйдүн ичи бош. Мешке барса, бир улагы чыгат экен. Ал энесине болгон окуяны айтып берет. Эчки аябай ыйлап мындай деди: о менин балдарым, кичинекей улактарым, эшикти эмнеге ачтыңар? Ач карышкырга жем болдуңар. Муну уккан карышкыр эчкиге: сен эмне деп жатасың? Мен сенин балдарыңды жеген жокмун. Эчки болсо карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп жиберет. Карышкырдын тарсайган корсагы жарылып кетет. Кичинекей улактар баары жерден секирип, энесине чуркашат. Алар кайрадан бактылуу болуп жашап калышат экен.